Кымыз, бозо, чалап, чийде, чанат. Мунун баары кыргыз элинин байыртадан келе жаткан суусундуктары. Ар биринин адамдын организмине абдан пайдалуу жактары бар. Булардын ичинен эң эле көп ичилген суусундук кымыз болуп саналат. Мына бул чыныда негизинен озолоң чөбү. Бул чөптүн эң негизги касиетин айта кетсем, бул суусундуктардын жана тамак азыктарды көптөгө сакталууга жардам берет экен негизинен. Эми бул чыныдагы кымыз июль айынан бери ушул озолоңдун жардамы менен сакталып келе жаткан экен. Азыр даамын жоготту, даамы кандай экенин татып көрөйүн. Даамы таттуу, ошол эле учурда кайсы бир деңгээлде чөптүн дагы даамын бар экен. Орунбек Жанаев көп жылдан бери озолоң чөбүн изилдеп келет. Буга чейин атайын экспертизаларга берип, бул чөптө адамдын организмине керектүү болгон марганец, мед, кремний бар экени аныкталган. Озолоңду кымызга, мынакей кымызга. Көрүңөр, түндө озолоңдун уругу чөгүп турат. Озолоңдун уругу чөгүп турат. Ошол озолоңдун уругу чөгөрүп уйгумузга, бегимизге ушинтип чөгөрүп көчмөндөр оюндарын алып барсам былтыр. Бегimiz болсо макул эми сакталсын деп коет. Уйгумуз бир 8-10 күн ичинде коюланып бузулуп кетиш керек. 1,5 ай турду абдан жапжаң боюнча. Анан кийин аяктан элдер ооз тийишти. Демек бул озолоңдун абдан келечеги чоң. Аталган өсүмдүк Нарын облусунун тоолорунда өсөт. Ал жыл сайын күз айларында озолоң чөбүн чогултуп келип, бир гана суусундуктарга эмес, эт жана башка азыктарды сактоо үчүн колдонуп келерин айтты. Атам аркылуу билгем. Нарындын тоолорунда өсөт, бөксө тоолорунда өсөт. Ошол жактан барып терип алганга болот. Биздин келечектеги максатыбыз аны эми колго үйрөтүп, үйгө айдап, же болбосо теплицанын шартында да аны эгип көрүп, анан могу консерваны абдан көп чыгарганга шарт түзөт деген максатыбыз бар да. Келечекте азыктарды көп убакытка чейин сакташ үчүн түрдүү кошулмалардын ордуна озолоң чөбүн пайдалансак, бир топ эле көп ооруларды алдын алууга жардам бермек дейт. Бул деген биздин азыркы кыргыз элибиздин дасторконуна, биздин неберелерге, балдардын дасторконуна экологик жактан таза продукт келиш керек. Кыргызстанда бир да жерде ушундай байыркы унутта калган улуттук тамак аштардын ашканасы жок. Орунбек Жанабаевдин айтымында бул озон өсүмдүгү аркылуу кымызды жана уйгумузду 7 айга чейин сактоого болот. Айзада Нуразилова, Алтынбек Кончбеков, Нью ТВ.